Arak içүүнүн кесепети. Бисмиллахиррахманиррахим. О момундар, албетте арак, кумар, сыйынуу үчүн таштан жасалган буттар, жанын огу менен төлгө тартуу, ыплас нерселер, булар шайтандын иштери. Булардан сактангыла, мүмкүн тозок отунан кутуларсыңар. Риваят кылынган, Нух алейхиссалам жүзүм дарагын эккенде көгөрбөй койду. Иблис алейхи лаанаты келип айтты: "О Аллахтын пайгамбары, эгер бул дарактын көгөрүүсүн кааласаңыз, мага уруксат бериңиз. 7 жаныбарды муздап, каны менен сугарсак көгөрөт." Нух алейхиссалам уруксат берет. Иблис алейхи лаанаты арстанды, аюуну, жолборсту, чөөнү, итти, корозду, түлкүнү союп, канын жүзүм дарагынын астына суугарды эле, дарак ошол учурда эле көгөрүп, ар түрдүү 70 түстө мөмөлөдү. Андан мурдагы жүзүмдөр бир эле түстө мөмөлөйт эле. Андыктан арак ичкен адам арстандай баатыр болот, аюудай күчтүү болот, жолборстой ачуулуу болот, чөөдөй бузуку болот, иттей урушчаак болот, түлкүдөй айлакер куу болот, короздой кыйкыруучу болот. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Зына кылуучу адам ыйманы менен зына кылбайт. Ошол учурда ыйманы чыгып турат. Уурлук кылган адам ыйманы менен уурлук кылбайт. Ошол учурда ыйманы чыгып турат. Арак ичкен адам ыйманы менен арак иче албайт. Ошол учурда ыйманы чыгып турат." Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Аллах Таалага ишенип, акырет күнүнөн үмүт кылган адам арак коюлган дасторконго олтурбасын." Жана Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Эгер бир пенде зына кылса же арак ичсе, Аллах Таала андан ыйманын сууруп тартып алат. Бир инсан көйнөгүн чечип, башынан тартып алгандай эле." Факих Абулайс айтат: "Силер арактан алыс болула, себеби арак ичүүдө 10 жаман көрүнүш бар. Биринчиси, арак ичкенде жинди сыяктуу болуп, кичинекей балдарга да күлкү болуп, акылдуу адамдардын астында жаман көрүнөт. Экинчиси, акылын кетирип, акчасын пайдасыз коротот. Үчүнчүсү, арак ичүү себебинен бир туугандарынын арасында, жоро досторунун арасында да душмандык арттырат. Төртүнчүсү, арак ичкенден соң намаз окуудан, зикир чалуудан тыйылат. Бешинчиси, арак ичип мас болуп, зына кылууга себеп болот. Арак ичип мас болуп, байкабай аялына талак берип коюусу толук ыктымал. Алтынчысы, арак бардык жамандыктын ачкычы. Арак ичкенден соң башка күнөөлөр көзүнө жеңил көрүнөт. Жетинчиси, арак ичилген бузугу жерге олтуруп, эки желкесиндеги периштелерге да ыза берет. Сегизинчиси, арак ичкенден соң ага 80 камчы уруу важип болот. Эгер бул дүйнөдө урулбаса, акыретте оттон болгон камчы менен элдин арасында урулат. Ата энеси, жоро жолдоштору, бардык тааныш билиштери ага карап турат. Тогузунчусу, ал өзүнө сооптору көтөрүлө турган асман эшигин бекитип салган болот. Себеби анын ибадаттары 40 күнгө чейин кабыл болбойт. Онунчусу, дүйнөдөн ыймансыз кетип калыш коркунучу бар. Себеби арак ичкенде ыйманы чыгып турат. Ошол учурда өлүп калса, ыймансыз кетет. Бул азаптар бул дүйнөдө өлүмгө жеткенчеликтеги арактын кесепети, акыреттеги азаптарын бир Аллах Таала билет. Андыктан акылдуу адам бул дүйнөдөгү бир аз убактылуу жыргалчылыкты таштап, акыреттеги түбөлүк жыргалчылыкты тандоого тийиш. Бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналына катталыңыздар.